Кемпир Абад жасоо. боюнча абдан көйгөйлүү маселе болуп бүгүнкү күндө абдан көйгөйлүү маселе болуп турат. Биздин жарандуу коом талкуу боюнча дагы көп сын пикирлер түшүп атат. Мен ойлойм, биздин өкмөтүбүз дагы ушул мыйзам долбоор боюнча иштеп атышат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Аларга мындай биз жардам берип эле колдоо беришибиз керек. Себеби деген ар бирибиз ошо Кыргызстаныбыз үчүн деп эч кимибиз мындай чыккынчы болгусу келбейт деп ойлойм. Кыргызстаныбыз үчүн баарыбыз эле ушинтип баарыбыз эле Кыргызстан деп ойлоп атабыз да. Кыргызстаныбыздын жерибиз үчүн ошол мурда өткөн жумада биздин депутаттарыбыз барышты. Кемпир Абадка ошол жерде курултай болду. Алар деле ошо элдин көйгөйлөрүн, алардын маселелерин көтөрдү деп ойлойм. Жергиликтүү тургундар өздөрү резолюция кабыл алышпадыбы? Бийлик бул эмени долбоорду артка кайтарсын депчи. Бирок ошол убакта эле дагы ошо жергиликтүү тургундарды уксаңыздар, бир интервью беришти. Ошол Кемпир Абад водохранилище боюнча көп неудобстволор бар экен ошолор жердечи. Көбүнчө наводнениялар болот экен. Алар ошол жерди туура мындай колдоно албай жүрүшөт. Ошону мен ойлойм, ошол боюнча дагы биз ошо Өзбекстан менен Кыргызстан өзүбүздүн келишимибизди мындай бир туурасын келишимине келишибиз керек. Себеби деген ошо эки өлкөнүн жарандары в дружбе жашаш керек деп ойлойм да ошо.